Саламатсыздарбы? 11 каналында жаңылыктардын кечки чыгарылышы күндүн маанилүү жаңылыктары менен Рахматулла Кудайбердиев тааныштырам. Алдыда Манас аба майданынын жанындагы авиа кырсыкта жабыркаган дагы бир жаран көз жумду. Кырсыктын курмандыктарынын саны эми 39га жетти. 11 декабрда өткөн шайлоонун жыйынтыгында аялдар тең укуктан ажыратылганы байкалганын гендер жаатында эксперттер айтып чыгышууда. Оғанстандын Тажикстан менен чектешкен аймагында ар кайсы террорлук уюмдардын 10-дон 15 миңге чейин согушчандары топтолуп турат. Эми булар тууралуу кененирээк. Манас аба майданынын жанындагы авиа кырсыкта денесинин жарымы күйүп, ооруканада ажал менен алышып жаткан Сагынбек Рахманов көз жумду. 29 жаштагы Сагынбектин колуктусу жана 2 уулу дагы буга чейин учак кулаган дача суу айылында урандылар алдында калып жан берген. Ушун менен кырсыкта курман болгондордун саны 39 адамга жетти, анын 4-ü учак экипажынын мүчөлөрү. Рахманов Сагынбек, 29 лет, которому было поступил. 29 жаштагы Сагынбек Рахманов Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим-изилдөө борборуна 16 январь күнү абдан оор абалда алынып келинген. Ал 3-4 даражадагы күйүк менен жаткырылган. Анын денесинин 45% күйүп калган экен. Бул күнгө чейин кайра жандандыруу бөлүмүндө болгон. 21 январь күнү түшкү саат 12-лерде жасалма дем алдыруу аппаратында жаткан бейтаптын жүрөгү токтоп калган. Гонконг, Бишкек, Стамбул авиакаттама аркылуу багыт алган Boeing 747 жүк ташуучу учагы 16 январда жергиликтүү саат 7:30 Манас эл аралык аэропортуна жакын Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Дачи суу айылында кырсыкка учураган. Кырсыктын натыйжасында 19 үй толугу менен талкаланган, 7 үй жана 12 чарба курулуштары жарым-жартылай ураган. 17 январь авиа кырсыктан каза болгондорду эскерүүчү аза күтүү күнү катары жарыяланган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги жабыркагандарга жардам иретинде ачкан атайын эсепке 23 январга карата 20 миллион 138 миң сом келип түштү. Улуттук Кызыл Жарым ай коому ооруканаларда даарыланып жаткан бейтаптарга атайын жеке эсептер ачылып, банктык карталар чыгарылганын маалымдоодо. Азыркы учурда 20 миң сомдон которулган банктык карталар Кыргызстан ооруканаларында даарыланып жатышкан 19 жабырлануучуга берилет. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча техникалык комиссиянын жана эл аралык авиациялык комитеттин өкүлдөрүнүн иши жыйынтыкталган соң кырсык болгон аймактагы кесепеттерди жоюу иштери башталат. 11 декабрда өткөн шайлоонун жыйынтыгында аялдар тең укуктан ажыратылганы байкалганын гендер жаатында эксперттер айтып чыгышты. Ошондой эле шайлоодон жеңген партиялардын кийинчерээк тизмени кайрадан өзгөртүп жатышына да тыюу салган чечимдерди мыйзамдаштыруу зарыл дешет алар. Айгерим Жаныкул уда өткөн шайлоонун жыйынтыктары кандай болгонун айтып берет. Кыргызстанда гендердик теңдикти сактоо, тең укуктуу башкаруу, коомдогу саясаттагы аялдардын ордун жогорулатуу деген чакырыктар байма-бай эле айтылып келет. Бирок өткөн жылдын декабрында өткөн жергиликтүү кеңешке болгон шайлоодо бул көрсөткүч 2 эсеге азайгандыгы далилденди. Шайлоого саресеп салган адистер 86 айылдык кеңеште бир дагы аял киши катышпаганы кыргыз бийлигиндеги аялдардын ролу алсызданып жатканынан кабар берет дешет. Негизги маселе бул ошол 30% үстөктү биз сактап кала албай атабыз да. Бул бир маселе. Экинчиси ошол жерге барган жалпы депутаттардын деңгээли жөнүндөгү маселе. Албетте мен ойлойм, жана орус тилде да айтып кеттим, биз бул амбициялуу, бирок ошондой болсо дагы жалпы дүйнөлүк рейтингте айымдардын ошол чечим чыгаруу деңгээлиндеги көрсөткүч боюнча Кыргызстан 98 орунда турат. Мен ойлойм, бул абдан төмөн көрсөткүч. Жана ошондой эле бул көрсөткүчтү жакшыртуу багытында ошол эле учурда айымдардын чечим чыгаруу деңгээлинде көбүрөөк пайызы болушу үчүн биз 50% деген квотадан качпашыбыз керек. Ошондой эле аялдардын шайлоого катышканы шаардык кеңештерде дагы байкалган. Мурунку шайлоолордо аялдардын саны 25% болсо, бул ирет 21% деп өлчөндү. Анткени менен баш мыйзамда 16-беренеде эркектер менен аялдар бирдей укуктарга жана эркиндиктерге, аларды ишке ашыруу үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ деп жазылган. Ошондой эле мыйзамда парламенттин шайлоодо 30%дан кем эмеси аял, шайлоого катышкан партиялардын 30%дан кем эмес аялдардан турууга, аял президент болууга укуктуу деп жазылат. Адистер бул ченем турмушта ишке ашпай жатканына камтама. Бирок жергиликтүү кеңештер боюнча эксперт Сайынбек Эсенбеков аялдарда дегенде саясатка катыштыруу үчүн даярдоо керектигин ойдо. Биз кандай жыйынтык болсо да бул бүгүнкү биздин коомдун пайда болгон жыйынтыкты биз кабыл алышыбыз керек. Бүгүнкү
бул кабыл алган жыйынтык боюнча биз эмне үчүн аялдар ас болуп калды бүгүн шайлоо бүткөндөн кийин гана чуу көтөрө баштадык да. Негизи муну астын ала эртерээк мыйзам чегиндеби же биринчиден мыйзам чегинде биз муну жөнгө салуу керек да. Экинчиден жергиликтүү кеңешке келчи активдүү мыкты татыктуу депутаттык статус таптай турган аялдарды боюнча иштеш керек дейт. Мындан тышкары мамлекеттик каттоо кызматынын дарегине дагы сындар айтылды. Алсак эксперттер өткөн референдум, жергиликтүү кеңешке болгон шайлоонун жыйынтыктарында шайлоочулардын тизмеси сапатсыз түзүлүп, жарандардын нааразычылыгын эске салат. Не было видно, что раздавали извещения. Мисалы Чүй облусу боюнча биз байкоо жүргүзгөндө айрым шайлоочулар ошол күнү шайлоо өтүү тууралуу маалымат да алышкан эмес. Мисалы мен Токмукто жашаган адам катары айта турсам, биздин үйгө да эскерүү берилип, шайлоо болор тууралуу маалымат алган жокпуз. Шайлоого чейин башка тизме утуп чыккан соң талапкерлердин ордун алмаштырган партиялардын аракетине кара дагы чектөө киргизүү зарыл. Парламент депутаты Айнуру Алтыбаеванын ою бул туурасында төмөндөгүдөй. Жумшак тизме менен деген механизм менен жумшак тизме менен деген механизм мандаттарды бөлдүрүү механизми иштеп жатат. Бул туура эмес механизм. Биз ошого мыйзам долбоордо бир эле баягы бекем тизме калсын деген сунуш менен норма киргизилип атат. Өзүңөр туура түшүнөсүңөр, анткени мен ойлойм бул туура эмес. Шайлоодон кийин 2 күндүн ичинде партия баягы бекитилген тизмени кайрадан карап чыгып, мандаттарды бөлүштүрүүдө бир башка критерий менен бөлгөнү туура эмес деп эсептейбиз. Адистердин айтымында шайлоонун жыйынтыктарына берилип жаткан баа жөн жерден эмес. Алдыда кыргызстандыктарды дагы бир ири шайлоо, президентти тандоо өнүктүгү турат. Ушундан улам кетирилген кемчиликтерди эске алуу менен тиешелүү күтүрүп жаткан президенттик шайлоонун ачык айкын өтүүсүнө дыкат даярдануу зарыл дешет. Айгерим Жаныкул, Оран Жапаров, Канал 11. Башка жаңылыктардан Сириядагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча Астанада кызыктар 7 тараптын катышуусу менен сүйлөшүүлөр башталды. Алдын ала маалыматтар боюнча сүйлөшүүлөр Женева форматында өтөрү айтылган. Казакстан ортомчулук кылып жаткан бул сүйлөшүүлөр 2 күнгө созулат. Бүгүн сүйлөшүүгө келген делегаттар жолугушуп, негизги талкуу эртең 24 январда өтөт. Эске салсак, буга чейин Интерфакс өздүк булактарына шилтеме берип, Сириядан келген оппозициялык делегация Сириялык өкмөт тараптын негизинен аскер адамдары эмес саясатчылар келгенине нааразычылык билдирген болчу. Дагы айта кетүүчү нерсе, бул жолку Сирия боюнча сүйлөшүүлөрдө ири держава өкүлдөрү майдараак чинде өкүлдөрүн ортого салып жаткандыгында болууда. Бул сүйлөшүүлөр жыйынтыгына кандай таасирин берет? Деги эле Астанадагы бул сүйлөшүү канчалык деңгээлде Сирияда кырдаалды жөнгө сала алат? Кесиптешим Мээрим Маданбекова эл аралык саясатта талдоочу Шайыр Жураевке суроо салып көрдү. Чогуу тыңдасак. Астанада өтүп жаткан Сирия боюнча сүйлөшүүлөрдүн негизи максаты бул буга чейин 29 декабрда кабыл алынган тынчтык келишимин тастыктоо болору айтылууда. Негизи эле Казакстандын Сирия маселесинде ортомчулук кылып жатканы канчалык жемиштүү болот деп ойлойсуз? Казакстандагы өтүп жаткан сүйлөшүүлөрдүн канчалык жемиштүү болушун алдын ала айтуу өтө кыйын. Себеби мындай татаал маселелердеги сүйлөшүүлөрдүн натыйжасы сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө такталып калат да. Алдын ала натыйжалар белгилүү болсо, анда сүйлөшүүлөрдүн кажети деле болмок эмес. Бирок негизинен Казакстанда эмнени күтсө болот, эмнени күтсө болбойт деген суроо сүйлөшсөк болот. Сириядагы саясий жана куралдуу кризистин чечилишин күтүүгө албетте болбойт. Бул өтө чоң маселе, татаал маселе. Бул маселени буга чейин Женевада 3 жолу аракет кылышкан, конференция чогултуп сүйлөшүүлөр жүргүзүүдө бирок болбой калган. Астанада Женевага караганда катышуучулардын саны азыраак. Бул жерде негизинен уюштуруучулар бул Россия, Турция жана Иран. Анан Казакстан бул ошол сүйлөшүүлөргө платформа түзүп беребиз деген ортомчу тарап. Бул жерде Казакстан сүйлөшүүлөрдүн маңызына эч кандай тиешеси жок. Бирок бул албетте иш аракет өтө жакшы. Чоң натыйжаларды күтүүгө кыйыныраак, себеби Сириядан көп козголоңчулардын өкүлдөрү келишкен жок. Көбү чакырылышкан да жок. Сириядан тышкаркы күчтөрдүн да көпчүлүгү, мисалы борбордук
США АКШнын өкүлдөрү иш жүзүнө чакырылган жок. Евросоюздун же Бириккен Улуттар Уюмунан да кичине гана делегация келди. Булар өтө маанилүү, себеби алардын ар бир тараптын өзүнүн колдоочулары бар Сирияда. Турция мисалы күрдүлөр менен ал жакта урушуп жатат Сирияда, а күрдүлөрдүн өкүлдөрү чакырылышкан жок ошондуктан. Бирок алар албетте Сирияда өтө күчтүү группалардын бири болуп эсептелет. Алар катышпай калса, албетте сүйлөшүүлөр толук кандуу болбой калат. Бирок ошол эле маалда эми чоң натыйжа болбойт экен деп Казакстандагы сүйлөшүүлөрдү тоотпой койгон да болбойт. Себеби эл аралык мамилелерде көбүнчө күтпөгөн жерден бир натыйжа чыгып калышы мүмкүн. Жана жоктон көрө, согушуу болуп жаткандан көрө ошого окшогон сүйлөшүү аракеттери болгону өтө жакшы. Албетте бул Астанадагы сүйлөшүүлөр кичине Женевадан айырмаланып турат. Бул жерде негизги ролду ошол Россия, Турция, Иран ойноп жатышат. Бул үч мамлекеттин өз ара өтө татаал мамилелери бар. Россия менен Турция кичине жакындашып барышат, бирок Иран менен Турциянын ортосунда, Иран менен Россиянын ортосунда эле татаал маселелер бар. Жана ушул татаалдыктын натыйжасында сүйлөшүүлөр натыйжалары да кичине күтүүсүз болуп калышы мүмкүн да. Астанада өтүп жаткан сүйлөшүүлөрдө орусиялык делегациянын Путиндин Сирия боюнча атайын өкүлү Александр Лаврентьев, ал эми АКШнын тараптан Казакстанда Америка элчиси Джордж Кролл катышып жатат. Буга чейин Сирия боюнча Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жана мурунку АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри катышкан сүйлөшүүлөр деле жыйынтыгынын берген эмес эле. Бул жолу ири эки державанын жолу кичи мамлекеттик кызматкерлерин сүйлөшүүгө жөнөтүшү бул сүйлөшүүлөрдүн кичи масштабынган кабар береби, кандай деп ойлойсуз? Ооба, чындыгында иш жүзүндө башында сүйлөшүүгө АКШнан да чакырабыз деп жатышкан. Ал эмес АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп да келип калышы мүмкүн деген сөздөрдү таратышкан. Себеби инаугурация жакында эле болду. Бирок Иран акыркы күндөрү ачыктан ачык айтып койду, АКШнын бул катышууларга биз каршыбыз деп. Иран бул өз уюштуруучулардын үчөөсүнүн бирөөсү. Ошон үчүн бул алар кичине татаал ситуацияга камап коюшту да. АКШнын Казакстандагы элчисинин катышуусу бул эми формалдуу эле нерсе. Ал эч нерсени чечпеген киши, албетте жөн эле АКШнын атынан столдун үстүнө келип отуруп коюу эле максаты. Иш жүзүндө чынында АКШ катышып жаткан жок бул сүйлөшүүлөргө. Жана мындай иш болгондуктан АКШ келбей калса, албетте башка мамлекеттерде уже өздөрүнүн өкүлчүлүгүн кичине ылдыйраак кылып министрлер келишкен жок да. Мисалы иш жүзүндө ошол бул сүйлөшүүлөр масштабы алдын ала белгилүү болчу. Бул өтө чоң эмес, кичирээк маселе. Анан бул сүйлөшүүлөр Женеванын сүйлөшүүлөргө альтернатива эмес. Бул тескерисинче Женевадагы февралда боло турган раунддагы сүйлөшүүлөргө жардамчы катары эсептеп койсо болот да. Бул жерде албетте декабрда Алеппо шаарында чоң өзгөрүүлөр болду. Козголоңчуларды ал жактан чыгарып, Сириянын бийликтери кичине жеңиштерге жетишти. Ошонун натыйжасында азыр эми Россиянын максаты жаңы статус-квону кичине формалдаштырып, ушул куралдуу күчтөрдү токтотууну, элдешүүнү кичине узартуу же кеңейтүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүүгө аракет кылып жатышат. Сириядагы оппозиция, Сирия өкмөтү атынан келген делегацияда мурда сүйлөшкөндөй аскер адамдары эмес, саясатчылар көп болгону нааразы болушту. Кандай дейсиз, бул нерсе сүйлөшүүлөрдү үзгүлдүккө учуратпайбы, жыйынтыгы кандай болот деп ойлойсуз? Мен маалыматым боюнча башында Астанадагы сүйлөшүүлөрдүн уюштуруучулары айтып жаткан, бул сүйлөшүүлөргө биз саясий оппозицияны эмес, иш жүзүндө ошол куралдуу күчтөрдүн өкүлдөрүн гана чакырабыз. Ошону менен бул Женевадан айырмаланат деп айтышкан да. Себеби мурдагы сүйлөшүүлөргө көбүнчөсү ошол Сирияда жашабай, Сириядан чыгып кеткен саясатчыларды чакырып, алар эми Сириядагы ситуацияны түздөн-түз контролдой албаган кишилер болуп,
натыйжасы жок болуп жатышкан деп айтышкан да. Бүгүн эми Астанага кимдер фактически келишти, аны мен да билбейм. Мындай нерселер өтө татаал. Акыркы сааттарда чечилип кала турган маселелер да. Эгер чынында куралдуу күчтөрдүн өкүлдөрү келбей, бир саясатчылар келип калса, бул толук кандуу болбой калат. Ошол эле маалда саясатчылар жок, бир гана согушуп жаткан автомат көтөргөн кишилердин өкүлдөрү келип калса, бул деле толук болбой калат. Чыныгы Сирияда кризисти чечүү үчүн эң чоң маселе бул саясий маселе. Башар Асадтын келечеги кандай болот? Эгер ал бийликтен кетсе, келечектеги саясий өзгөрүүлөр кандай форматта жүрөт? Бул чоң маселелер. Бирок азыркы маалда согуштук аракеттерди токтотуу үчүн чындыгында сиз айткандай куралдуу күчтөрдүн өкүлдөрү келип, ошолор менен сүйлөшүш керек. Себеби алар согушууну, атышууну токтотсо, бул биринчи кадам болот да. Саясий сүйлөшүүлөргө кичине жол ачылат. Сизге рахмат, курган маегиңизге. Рахмат сизге. Саясатталдоочу Шайыр Жураев 11 каналына Сирия маселеси боюнча маек куруп берди. Эске салсак, Астанадагы Сирия боюнча сүйлөшүүлөр Башар Асадтын өкмөтү менен оппозициялык топтордун ортосундагы ок атууну токтотуу боюнча макулдашууну бекемдөөгө багытталган. Ауганстандын Тажикстан менен чектешкен аймагында ар кайсыл террордук уюмдардын 10-15 миң согушчандары топтолуп турат. Тажикстандын ички иштер министри Рамзон Рахимзод бул болжолдуу сан экенин, алардын так санын билүү мүмкүн болбогонун билдирди. Министр Ауганстандагы кырдаал эч кимге сыр эместигин айтып, мындай абал чочулоону жаратып жатканын билдирди. Ал ошондой эле Ауганстанда террордук уюмдардын катарына кошулган тажик жарандары менен катар эле башка бир нече мамлекеттин жарандары да бар экенин кошумчалады. Ауганстандын күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери ал жакта күнү-түнү кызмат өтөп жатышат, бирок абал оор. Тажик тараптан Ауганстан менен болгон чек ара толук көзөмөлдөнүүдө, деди Рамзон Рахимзод. 11 каналындагы жаңылыктарды улай, кабарлардын кийинки бөлүгүндө. Кыргыз-Тажик чек арасындагы абал туруктуу. Чек ара кызматы эки өлкө жаштарынын чатагынан 1 үй жана 4 унаа жабыркаганын маалымдоодо. 2016 жылдын 3-кварталында Кыргызстандын төлөм кызматы ири кол салууларга туш болуп, шылуундар 5 миллион сомдон ашык каражатты чыгарып кетишкен. Жаңы коомду түзүүгө көмөктөшкөн музыканын тили. Бишкекте 2 февралдан тарта жаз концерттери өтө баштайт. Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаал туруктуу. Эки өлкөнүн чек арачылары кызматтарын штаттык режимде аткарып, аймакты биргеликте көзөмөлгө алышканын мамлекеттик чек ара кызматы кабарлоодо. Учурда элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Эске сала кетсем, 22 январда Баткендин Көкташ айылында эки өлкөнүн жаштары айтыша кетип, бири-бирине таш ыргытышкан. Андан эки мамлекеттин жарандарынын 1 үй жана 4 унаа жабыркаганын маалымдалууда. Ошондой эле Көкташ айылынын башчысы Разия Өсөрова окуядан кийин ооруканага түшүп калган. Ал окуя боюнча мындай түшүндүрмө берди. 35 тажик экен. Бир 5 пожилой кишилер. Бир мандайларды жакканы турелөкө мен сүрөп салды да. Тажиктин территориясына барат. 150 метрдей апарды окшойт. Сидирип кетип атат. Калгандары элде мен аканайын олорчу билсе, адамдарга таш менен уруп атат, батырат, мага жылыта койбой. Малда мен жылып калдым. Мен тагы өтүп дуалдын тагы менен жүгүрүп өттүм да ол. Тажикта мен сүрүп барган жерим кыргыздыкы. Чек ара кызматынан билдиришкенде, учурда чек арада тынч жана абал тыкыр көзөмөлдө. Үстүбүздөгү жылдын август айында Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигинин мүчөлүгүнө өтүү мезгили бүтөт. Бул мөөнөттөн кийин өлкө биримдиктин техникалык регламенттерин колдонууга милдеттүү болорун экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков маалымат жыйынынын жүрүшүндө билдирди. Өткөн мезгил бүткөндөн кийин биздин бардык мүмкүнчүлүктөр ЯЭПтин тех регламентине ылай келүүсү керек. Жаңы кырдаалдын алкагында бизнестин жоголуп кетпеши үчүн иштерди күчөтүү зарыл. Ошондой эле биз кыргыз бизнесинин ЯЭП жана 3-чү өлкөнүн базарларына чыгуусу боюнча соода маалыматын жайылтабыз, деди Сазбаков. Мындан тышкары министрдин орун басары Кыргызстан Армениянын тажрыйбасын колдонот деп белгиледи. Бүгүн биз ЯЭПте интеграциянын алкагында жаңы болжолдоо моделин иштеп чыгуу процессин бүткөрөбүз, деди ал. 2016 жылдын 3-кварталында Кыргызстандын төлөм кызматы акыркы 3 жылдагы ири кол салууларга туш болду. Visa жана Union Pay төлөм карталары аркылуу шылуундар 5 миллион сомдон ашык каражатты чыгарып алышкан. Каражаттарды уурдоо атайын эсептөөчү техниканын жардамы менен ишке ашкан. Бирок мындан бир дагы банктын кардары жапа чеккен жок. Кредиттик мекемелер бардык чыгымды өз мойнуна алышкан.
Январ айынын башында Кыргызстандын Улуттук банкы 2016 жылдын 3 кварталындагы төлөм карталары менен жасалган шектүү операциялар тууралуу жарыялаган. Ага ылайык өткөн жылдын июнь жана сентябрь айларында 1000ден ашык мындай учур катталса, анын 540 учуру алдамчылык аракети катары бааланган. Бул өткөн жылдарга салыштырмалуу дээрлик 10 эсе көп дегенди түшүндүрөт. 2014 жылдан баштап төлөм карталарын кыянаттык менен колдонгон 3төн 59га чейин учур катталчу. Борбор шаарда жаз концерттери өтөт. Уюштуруучулар 2 февраль күнү алгачкы концертти акшылык Мишель Уокер баштаган вокалчылар ачаарын кабарлашууда. Ал Вашингтон Посттун сынчысы Майк Джойс тарабынан дүйнөдөгү жандуу жаз аткаруучулардын алдыңкы ондугуна кирет. Мишель менен бирге бир сахнада Санкт-Петербургтан келген пианист Алексей Черемизов өнөрүн тартуулайт. Уюштуруучулар музыканын тили адамдардын өңүнө, динине жана саясий көз караштарына карабай бириктирүүчү күчкө ээ экенин билдиришет. Сиздер жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Саламатта туруңуздар.